Асель Кадырбекова менен Нурлан Насипке пиар керек болдубу? Асель Кадырбекова менен Нурлан Насиптин ар бир кадамын көрмандары баамдап жатышат. Эскерте кетсек, Нурлан Насип жубайы менен жакында эле ажырашкан ушак болуп чыкты. Аны эстрада ырчысы Нурлан Насип НТС каналына берген маегинде "Биз ажырашкан эмеспиз, бул жөн гана ушак" деп билдирди. Анда бул ушакты пиар үчүн кылганбы деген пикир элдин арасында пайда болду. Аселдин Instagram баракчасында пиар боюнча катталуучулары көптөгөн комментарийлерди калтырышкан. Көп өзүңөрдү реклама кылбагылачы. Бул баары пиар үчүн эле жасалган иш деген комментарийлерди калтырышкан. Бул чынбы же калпы дагы эле белгисиз. Маалымат блогу Аргумент Чекиткейжи. UFC уюму Хабибке тарыхтагы эң көп гонорар төлөп берди. UFC уюму орусиялык мушкер Хабиб Нурмагомедовго эң көп гонорар төлөп берди. Хабибтин Дастин Порье менен болгон беттешүү үчүн гонорары 6 миллион АКШ долларын түздү. Бул UFC уюмунун тарыхында эң көп гонорар болуп эсептелинет. Буга чейин UFC уюмунда эң көп гонорарды Конор Макгрегор алган. Ирландиялык мушкердин Эдди Алверс менен болгон беттешүү үчүн гонорары 3,5 миллион долларды түзгөн. Дастин Порье бул беттешүү үчүн 250 миң АКШ долларын алат. Маалымат булагы Супер Чекиткейжи. Ирина Карамушкина: менин ишим өзгөчө оор кылмыш катары каралууда. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон Жогорку Кеңештин депутаты КСДП мүчөсү Ирина Карамушкина анын иши өзгөчө оор кылмыш катары каралып жатканын Фейсбуктагы баракчасына жазды. Буга байланыштуу ал депутаттык кол тийбестигинен ажыратылып жатканын да билдирип, башкы прокуратуранын аракеттерин сындаган. Карамушкина өзү Жогорку Кеңештин депутаты экенин, мыйзам боюнча аны кол тийбестигин алуу парламенттин макулдугу менен болушу керектигин белгилеген. Ирина Карамушкина 2007 жылдан бери Жогорку Кеңештин депутаты. Ал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын саналаштарынан бири. Депутат 7-8 август күндөрү Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясынын учурунда кой таштап болгон. Мыйзам боюнча эгер Жогорку Кеңештин депутаты оор кылмыштарга айыпталса, башкы прокуратура парламенттин макулдугун албастан эле тергөө амалдарын жүргүзө алат. Кой таш айылында 7-8 август күндөрү Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында Альфанын бир канча жоокери барымтага алынып, бир офицери каза тапкан жана жалпысынан 136 адам жаракат алган. Башкы прокуратура камакка алынган Атамбаев бир катар оор жана өзгөчө оор кылмыштар боюнча шектелип жатканын билдирген. 22 августта 1 май райондук соту Ирина Карамушкинанын бөгөт чарасын карап, аны 8 октябрга чейин үй камагына чыгарган. Башкы прокуратура депутат Кой таш айылындагы окуяларга байланыштуу жазык кодексинин 244-беренесине жана 43-беренесине боюнча шек саналып жатканын кабарлаган. Депутат өз атайын кызматтын өкүлдөрүнө 20 сааттан ашуун убакыт кармап туруунун себебин сыртка чыгарганда аларды башкалар токмоктоп салышы ыктымал эле деп түшүндүргөн. Маалымат булагы Азаттык Чекиткейжи.